болча тосуп алганыңарга рахмат. Өмүрүм узун болсун илайым. Кудай жалгасын. Кудай жалгасын. Баткендиктер болсо дагы жалгасын, себеби ошо жака түшкөнү дагы жалгасын. Ой, керемет кечиңиздер менен Аллах насип эткен экен, кайрадан сиздер менен жолугушуп турабыз. Жеткиргенине, көрсөткөнүнө жараткан Аллах Таалага чексиз мактоолор, шүгүрлөр болсун. Дагы бир жолу биздин концертке куш келипсиздер. Ай, рахмат. Каяк барсаң аялдар көп туба кылдым. Жин. Тойго барсаң аялдар 70%. Концертке келсең аялдар. Футболго да барып атасыздар туба кылдым. Чөчүн. Биздин футболду көрдүңүздөрбү? Ого, тарыхта болбогон иш болуп кетти. Мен өмүрү үйдөгүлөр футболго кызыкпайт эле, аялым, апам, кыздарым футбол болуп кеттик го бардыгы. Корея менен ойногон оюнду көрдүңүздөрбү? Кимин ырдалып атса, крупный кадр кылат го. Мындай толук көрсөтөт, адамды көп кылып, бетин даанай кылып көрсөтүп, корейстердин кимини жаңырып атат, Корей футболчуларын көрсөтүп атат да, мындай катар бир кылы окшош. Биздикилерге келди эле, кетти го чиркин, биринчи эле Дмитрий турат го. Андан кийин дагы бир орус туугандардан, андан кийин өзбек тууганга өтүп кетет. Арасында бир-эки кыргыз болуп кетип, акырында күйөө алабыз турат го чиркин. Ой, сонун укмуш болду. Ушул футболисттерибизге бир кол чаап коюңуздарчы. Аялдар көп, ой, көз тийбесин. Кыздар дагы көп келип калыптыр биздин концерттерге, туба кылдым. Мага жанагындай кыздар бар го, ушу кыздарды көрсөм эле мындай давлением көтөрүлүп кетет го. Мындай же кыргыз эмес, же киргиз эмес. Мам, пам деп сүйлөгөн кыздар бар го. Кыргыздын кызы ждала грязная доброе утро деген кыздар бар го. Мам, пам дешипчи. Каргалар деген сөздү каргалар деген кыздар бар го. Ошолор көрсөм эле табарсыгым кызып кетет да ошолор. Ушундай кыздардан бирөө тоо жакка турмушка чыгып калыптыр да. Эми бизде Кыргызстанда тоолуу өрөндөр көп, аймактар билесиздер. Жатарда күйөөсү айтып атат, тур бер энеңин шаары эмес, айыл. Када салт, үрп адаттары менен жашашат. Атам менен апама жакшат тур деп айтып кой десе, бизде деле ошентип айтат, спокойной ночи деп айтат. Ошентип айтып кой атам менен апама десе, городская кыз да эми кайнатасы менен кайненеси жаткан комнатаны чоң ачып, короче, мам, пам, жаткан жериңер жайлуу болсун дейтмиш. Десе кайнатасы, аны энеңе айт, мен шашпай кетем, иштерим бар деп коет. Акчасын каяка батырышын билбеген миллионер акебиз реклама жарыялаптыр. Instagram, Facebook. Жалгыз кызым бар. Ким мына ушул кызыма үйлөнсө, кызыма кошуп жарым байлыгымы берем деп. Телефон номурун үйдүн адресинен бери жазып койгон экен. Үйүнүн астында күйөөалдар толуп кеткен, жалаң эркек жигиттер келген. Охо, акебиз чыгып алып крышасы кетип калып, ушунча көп келдиңерби? Реанимацияда жаткандар да келип алыптыр, үмүт кылыпчы. Көп келипсиңер, кызымы берем, байлыгым жарым кошуп берем. Бирок бир маселе бар. Могу үйдүн астында бассейнди көрүп атасыңар, ушул бассейнге ким биринчи сууга түшүп, чабагатып аркы бетке биринчи өткөн жигитке кызымы берем. Бирок бир маселе, бассейндин ичинде крокодил бар. Чабагатып өтүп кетип аткан арада тутуп алса тирик чыкпайсыңар, айтып коеюн. Десе кайра эле кийинип кетип атыштыр да, эч ким калбай баратат. Ошентип атса эле бирөө сууга табет түшүп кетиптир да. Тапыл аркы бетке өтүп кетиптир. Крокодил да успеть этпей калыптыр, эмне эле өтүп кетти деп. Көгөрүп калтырап туратмыш да, аркы бетке өтүп алып. Жанагы акебиз келип, "Ке, бир колуң кармап коеюн. Эркек экенсиң, ушунча жигиттин арасына сен өттүң. Кызымы көрсөтөйүнбү, байлыгымы көрсөтөйүнбү" десе, эч нерсенин кереги жок, брат. Мени сууга түртүп ирген тыварды көрсөтүп коесузбу дейт. Бир кызыбыз дагы үйдө жатып алып зеригиптир да, эми турмушка чыккысы келип калганбы, ичпеген, чекпеген, ыймандуу, акылдуу, красавчик жигиттер болсо срочный күйөөгө тием дептир. Телефон номурун үйдүн адресинен бери жазган. Түнкү саат 3-тө эшик такылдатып калган, астта эле мас бирөө турат, өчүп калган, тамеки чегип алган. Чоңуз реклама боюнча өзүм келдим. Мен ичпеген, чекпеген жигитке турмушка чыгам дедим. Ичеткесиң, чегеткесиң, тең боли страшный экенсиң, эмне келдиң десе, "Аны билем, просто менден үмүт кылба деп келдим да" дейт. Şu kızlarımыздın da ömrü uzun olsun. Baktılı olunuzlar.